Салам достор. 14-сабак possessives деп аталат. Possessives деген эмне? Бул сабак бир аз татаалыраак болушу мүмкүн, бир аз татаал эмес, баш айландыра турган майда чүйдө болуп калышы мүмкүн. Personal pronouns'тар жөнүндө сүйлөшкөнбүз бардыгыбыз. I, you, we, they, he, she, it. Буларды билебиз беш колдой. Ушулардын бардыгы subject pronoun. Мунун жанында object pronoun. Бул экөө аябай жакын. Сүйлөмдүн ээси баяндоочу деп айтса болот. Айырмасы эмне? Бул мен, бул мени. Сен, сени, биз, бизди, they, them, he, him, she, her, it болуп кетет. То есть сүйлөм түзсөк, call I деп айтпайбыз, call me, мени чакыр, аны чакыр, call him же болбосо call it, итти чакыр, call it. Бул экөө ушундай жакын. Бул экөө аябай жакын жүрүшөт, эрежелери да жакын. Кыргыз тилинде айкындоочу мүчөлөрү менен окшош. Точно эле ошондой. Мисалы үчүн, ушул катардын бардыгы сүйлөмдүн ортосуна келет. Бул сөздөн кийин сөзсүз зат атооч колдонуш керек. Мисалы үчүн, бул менин машинам. Менин машинам. То есть менин бул сөздү колдонгондон кийин мындан кийинки сөз зат атооч болуп атат, машина болуп атат. Бул болсо сөзсүз сүйлөмдүн аягында келиш керек. Бул машина меники болот ошондо. Бул машина меники. Бул болсо бул менин машинам. Бул менин машинам. Бул машина меники. Бул сүйлөмдүн аягында, бул сүйлөмдүн ортосунда плюс мунун аркасында зат атооч болуш керек. Ушул эле эреже мунун астындагы ушул катардагылардын баарына тиешелүү. Бул эреже дагы ушул катарлардын баарына тиешелүү. Бул жердеги object pronouндагы мүчөлөр дагы бардыгы окшош. Биз могу мурунку have got'ка I, you, we, they, he, she, it'ке салып туруп, have got'ка бардыгына сүйлөм түзгөнбүз мурунку сабакта. Бул болсо экинчи катардагы object pronoun бул сөздөр. I, you, we, they, he, she, it'тин object pronouну. Буга биз кийинчерээк токтолобуз. Булар аябай оор эмес. Азыр бул эки айкындоочу мүчөлөр жөнүндө сүйлөшөлү, мисал түзөлү. Кеттик. Have got'ка түзгөн сүйлөмдөрүбүз бул жерде турат. Бул сары болгон жер сүйлөмдүн ортосунда келиш керек болгон жер. То есть мен, менин, бул дагы менин машинам, бирок бул сүйлөмдүн аягында келет. Эгер сиз сүйлөм түзсөңүз, ушул сөздү колдоном десеңиз, анда эгер муну колдонсоңуз сүйлөмдүн ортосунда плюс зат атооч кошосуз. Эгер муну колдоном десеңиз, анда бул сөз сүйлөмдүн аягында келиш керек. Кеттик. I have got a car. Менин машинам бар. I've got a car. Эгер биз have got'ка салсак, анда ушундай сүйлөм болот. Бул машина меники. This is my car. Болду. This is my car. Your, seniki. You have got shoes. Senin but kiyimlerin бар. Senin but kiyimin бар. These are your shoes. Булар senin but kiyimlerin. Сүйлөмдүн ортосунда аягында зат атооч келет. Shoes, but кийимдер. Алыста болсо эмне колдонобуз? That, That is their house. Алысты көрсөтүп аткан болсок, алыс жерде. Үй, алардын үйү. Сүйлөмдүн ортосунда, сүйлөмдүн аягында зат атооч кошуп койдук. Бул анын шапкасы. This is his, мына жерде көрүп атасыз. Мына жерде his, this is his hat. Бул анын шапкасы. Кийинкиси she's got a glasses. Бул кыска формасы, башыңыз айланбасын. Бул кыска формасы, бул толук формасы. He has, бул экөөтөн he has. Бул анын ачкиси. Her деп өзгөртүп эткенбиз. These көптүктүр are her, bu жерде турат, her
Glasses are her glasses. Bular anın açkisi. Açkileri ya, glasses. Kettik. It has got a tail. Bunun kuyruğu var deyip bu yerde. It misal je olsa atı, bunun kuyruğu var. Bu nersenin, bu canavarın kuyruğu var. Bunu biz bu yerге sala turgan bolsok, kuyruktu aytып атабыз да, biz kuyruktu имеем в виду. As, this is, its, bul anın, bul ittin, bul attın kuyruğu. This is its tail. This is its tail. Je болбосо могу its'te кичинекей бир жер бар. Негизи its деп жаныбарларга, анан жаны жок нерселерге колдонот. Бирок сиз жаныбарыңыздын, үйдө атыңыздын же уйдун же болбосо башка жаныбардын эркек же ургачы экенин бөлүп, ошого карап мамиле кылам десеңиз, он ана деп айтам десеңиз, анда конечно he же she колдонсоңуз болот. This is, эгер уй болсо, баласы бар саган уй болсо, анда she болот, her tail десеңиз дагы туура болот. Сөздөрдөн кийин сүйлөмдүн аягында сөзсүз зататоож келиш керек. Бирок булардан болсо сөзсүз сүйлөмдүн аягында келиш керек. Кандай болот? Кеттик. Мынакей биз сүйлөшө тургандар сары болуп турат. I've got a car. Же болбосо мындай кылсак болот. Келип туруп, биз могу сөздөрдү азыр жазып чыктык го. Ушуларды могул жерге коюп туруп эле ушул жерден сүйлөшсөк болот. This is my car. My car. Бул сөздөн кийин зататоож келди. Эми биз муну бул машина меники деп сүйлөмдүн эң аягына кое турган болсок, анда this car is mine. Сүйлөмдүн аягында келди. Бүттү, иш бүтөт ошол менен. Кийинкиси these are your shoes. Булар сенин бут кийимдериң. Бул бут кийимдер сеники. Эң аягына yours. These are жолосо these shoes. Бул бут кийимдер are көптүктү. These shoes are yours. Бүттү. Сүйлөмдүн аягына келди. Иш бүтөт. This is your job. Бул сенин жумушуң. Бул жумуш сеники. This job is yours. Бул жумуш сеники. Сүйлөмдүн аягында келип атат. Айырмасы, эң чоң айырмасы ушул жерде. Жалпы маанисинде өзгөчөлүк жок. Бирок колдонушунда, грамматика структурасында ушундай болот. That is their house. Алыста турган бир үйдү көрсөтүп атат, That is ал нерсе, ал алардын үйү. Көпчүлүк. Their деген сүйлөмдүн аягына кое турган болсок, theirs болот экен бул жерде. Таблицада. Ошондо that house is theirs. That house is theirs. Бул үй алардыкы. Бул алардын үйү, бул үй алардыкы. Кеттик. This is his hat. Бул анын his шапкасы. Бул анын шапкасы. Бул шапка аныкы дейбиз, This hat is his. Мынакей, his. This hat, бул шапка аныкы. Бул жерде бул анын шапкасы. Анын шапкасы. Кийинкиси, кеттик. These are her glasses. Булар, жолусу бул анын ачкиси. Бул ачки аныкы. These glasses are hers. Бул ачкилер аныкы болду. This is her tail. Уй жөнүндө сүйлөшүп атабыз, ошондо ана болот, This is her tail. Бул анын куйругу. Бул куйрук аныкы боло турган болсо, this tail, бул куйрук, tail is
hers же болса its. Бұл жерге its деп қойсақ та болады. Екеу тең тұра болады.